келет. Ассаламу алейкум, урматтуу агартуучулар, арбаңыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен баардыгын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мугалим бул мөмөлүү дарак дейт. Чынында мугалимдер ушу жылдын убагында канча деген балдарды ушу мектептен уясынан акылдуу кылып, данышман кылып учурду. Айтайын дегеним, 50 жылдан бери мугалим болуп иштегендер бар, 40 жылдан бери. Мугалимдердин зарплатасын безек керек. Бирок чынында мекенин үчүн кызмат кылган ушул инсандар эс тарткандан бери тарбия берип, учурдан пайдаланып, Талас областынын Жөн Арк айылында Акбатбек Нуржанов атындагы орто мектебинин мугалими, мен Анар эжекем, сизди дагы жеке майрамыңыз менен куттуктайм. Мен канча мектеп алмаштырдым, канча класс жетекчилерибиз болду, бирок сиздин берген тарбияңыз, сиздин сөздөрүңүз мен али дагы да эсимде. Балким ушундай кыргыз адабиятта жакшы сүйлөп калганым дагы, мисалы эркин сүйлөп калганым дагы сиздин салымыңыз чоң. Мен Кудай буюрса Кыргызстанга барып сизге өзгөчө бир белектерим бар. Тапшырайын десем көбүнчө за границада болуп калатам, же болбосо жайкы каникулда болуп калатам. Кудай буюрса мен сиздин жакшылыктарыңызды унуткан жокмун. Сиз менин биринчи мугалим эмес, мектептеги биринчи апам болдуңуз десем дагы жаңылышпайм. Себеби сиз бизге как мугалим катары эмес, эне катары сиз бизге мээримиңизди төктүңүз. Аллах Таала сиздин жашооңузго өмүрүңүзгө береке берсин. Мугалимдердин баардыгын майрамы менен куттуктайбыз. Ушул комментарийге канча жыл мугалим болуп иштеген калтырып койгула. Биз ошо компаниябыздан бир телефон белеки берейик. Биз мугалимдер деле умура ачканда биз 50 жылдан бери ашык кызмат кылган мугалим эжекебизди умурага алып келдик. Аябай көңүлүн көтөрүп, аябай ыраазы болуп кетти. 50 жылдан ашык ушу Бешташ деген айылда мугалим болсун, директор болуп, анан грант жазып, мектепке садик салган ушундай бир аялдарда аял заты күчтүү, ушундай аял заты мугалимдер бар да. Ошон үчүн мугалим сизге кандай мактоо жарашат, мугалим сизден ким сыймыкты талашат дегендей, мугалимдер Аллах Таала жашооңуздарга өмүрүңүздөргө береке берсин. Мугалимдер бар болгон үчүн Кыргызстанда сабаттуу, дипломаттуу, элге жерге, бийликке кызмат кыла турган инсандар өсүп келет. Баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.